Бул жардам берүү боюнча биз буга чейин дагы жакшы иштерди аткарып келгенбиз. Бул жардам берүүбүз пандемия учурунда биринчилерден болуп, биздин компания, Нурзаман компаниясы миллион сом мамлекеттик шотко перевод кылып, башында биз үлгү строительный компаниялардан болгонбуз десем адашпайм. Бул жардам берүү, кайрымдуулук боюнча айта кетсем, буга чейин биз көргөзбөй эле берип келгенбиз. Өзү кайрымдуулуктун 3 түрү бар. Биринчиси элге көргөзбөй айтпай берүү, бул аябай сонун. Экинчиси бул садака жарыя. Ушундай эл кыйналып, оор акыбалда турганда биргеликте жардам берейли деп жарыя кылып элге айтып деп бул иштерди жасоо. Үчүнчүсү бул көп адам өздөрүнүн компаниясынын атын чыгарганы, өздөрүнүн атын чыгарганы, ошону негиздеп жардам кылышат. Биздин садакабыз, биздин кылган ишибиз садака жарыяга кирет. Бул жарыялап туруп, элди үгүттөп, эл кыйналып атканда туура түз жол көрсөтүп, ушундай кылып жардам берсек, элге туура болот деп биз ошо элдин кыйналып, действительно керек болгон бул кислородный концентрат боюнча айтып чыктык. Бул кислородный концентрат боюнча биз буга чейин да билип жүргөнбүз. Бизде жетишпегендигин бирок билбейт элек. Ошондуктан биз достор менен сүйлөшүп, жардам берейли деп кол суна баштадык. И бир туугандарыбыз менен бул чечимге келип, анан мен дагы өзүбүздүн компаниябыз, Нурзаман компания, Артвин компаниябыз строительный, алар дагы колдоп кетти. Биз Кыргызстанга бир 1000 штуктай алып келдик. 1000 штуктай. Анын ичинде да биздин дагы жардамыбыз бар. Бирок айта кетет элем, кыргыз эли ушундай бир ынтымактуу, биримдик эл экен. Мен таазим кылам кыргыз элине. Рахматымды дагы айтам. Ошо заграницада жүрүп, бизге Кыргызстанда элибизге кол сунуп жардам бергенине көпчүлүгү ушундай жардам берди. Менин атымы чыгарбай эле кой, айтпай эле кой. Көпчүлүгү видео тартып бизге жөнөтүп кой деп суранышты. Ошондуктан баардыгынын списоги бизде бар, тактап, бирок ачыкка чыгарган жокпуз. Жок, мамлекеттен ыраазычылык мындай нерсе болгон жок. Мамлекеттен да биз ыраазычылык күткөн жерибиз жок. Мамлекет главное ошо элдин кыйынчылыгын жоюп, мамлекет биздин кылган ишке баа бербей, ушул биздин дарыгерлерди баалап, ошолордун мээнетине ыраазычылык берсе деген каалоом бар. Мен депутатка барбайм деп 1 жыл мурун жазып чыккам. Дагы да вот жардам берип жатып, ошо элдер айтып жатты, сен шайлоо үчүн, депутаттык үчүн жардам берип жатасың деп. Мен аны ачык айтып келдим, депутатка барбайм деп. Ошондуктан партиялардан деле мага сунуш түшкөн жок, алар деле көрдү го дейм. Меценат боюнча айта кетсем, мен башка мамлекеттерде меценаттарды көрүп жүрөм. Ушул бир убакытка жеткенде бир адам баардык үй жайы баардыгы жакшы болуп, иши жакшы болгондон кийин чоң кайрымдуулуктарды кылат. Кандай десем, кайтарылгыс кайрымдуулуктарды көп кыла баштайт. Ошол адамдарды меценат деп ойлойм. Бул пандемия учурунда бизде да аябай меценаттар өзүн көрсөтүштү, чоң жардамдарды кылышты. Меценаттык жумуштарым боюнча айта кетсем, бул эми кандай десем, мактануу болуп калбасын, бирок айтып кетет элем, биздин мигранттар Россияга кеткенден кийин биздин детдомдордо аябай көп
жаш балдарга алып кетти. Карылар үйүндө карылар көбөйүп кетти. Ошол детдомдорго, карылар үйүнө жардам берип келебиз. Биз айыл, өзүбүздүн айылыбызга, кичи мекенибизге аябай чоң жардамдарды берип келебиз. Ушу мечит салганга, көпүрө салганга, суу чыгарганга, жана башка орозодо биз элдерге жакшылыктарды кылып, чоң салымдарыбызды кошуп келебиз. Мен ушул 1 жылга жакындап калды. Ушул өзүмүн кандай десем бренд, self branding деп коет. Self branding кылып элге, кыргыз элине, кыргыздын жаштарына үлгү болоюн, ошолорго бир пример катары жакшы бир инсан болоюн, жакшылык жолдорунда ушул биздин дагы кыргыздын уулдары жакшылыктарды көп кылат, ушундай жүрөт деп, үлгү болоюн деп жүрчүмүн.